Кыргызстанда Курманайт майрамы 28 июнда белгиленет. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматынан билдиришти. 19 июн Зулхиджа айынын 1-күнү болгондуктан 27 июнда Арапа күнү болот. Мусулмандардын эң чоң майрамдарынын бири Курманайт орозо бүткөндөн кийин 70 күндөн кийин болот. Ай календарына ылайык жыл сайын 10 күн айырма менен белгиленет. Майрамдын аталышы араб тилинен которгондо курмандык чалуу майрамы дегенди билдирет. Бул майрамда мусулмандар кой, уй же төөнү союшуп, дастуркон даярдашып, бири-бирин коноктошот. Ысык көлдө пляждардагы тосмолор алынууда. Мындай иштер облустун калктуу конуштарынын тургундары пляж аймактарына кирүү укугун камсыз кылуу максатында аткарылууда. Бул тууралуу президенттин аталган облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Белгилей кетсек, президент Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 13 майдагы номер 150 Ысык көл облусунун калктуу конуштарынын тургундарынын пляж аймактарына кирүү укугун камсыз кылуу жөнүндөгү жарлыкка өзгөртүү киргизүү тууралуу жарлыкка кол койгон. Киргизилген өзгөртүүлөр Ысык көлдүн пляж аймактарына жарандардын эркин кирүүсүнө тоскоол болгон пляж аймактарындагы жайгашкан тосмолорду демонтаждоо каралган. Ошондой эле аларды мындан ары курууга тыюу салынат. Ташкөмүр шаарында 7 жаштагы бала дайынсыз болууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык 15 июнда саат 10:30 чамасында 112 кызматына Новостройка айылында 2016 жылы туулган бала үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жатканы жана ал Нарын дарыясына түшүп кетиши мүмкүн экендиги тууралуу маалыматтар түшкөн. Жерини өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ташкөмүр шаардык бөлүмүнөн 3 куткаруучу, Ички иштер министрлигинен 30 кызматкер жана жергиликтүү тургундардан 50 адам тартылып, кечкиргендигине байланыштуу издөө иштери убактылуу токтотулган. Натыйжа болгон эмес, издөө иштери 19 июнь күнү улантылууда.